искусственный интеллект деп жүрүп, естественный интеллектти жоготуп койбойлу. Бизнес кылыш мүмкүн, карьера кылыш мүмкүн, байлыкка жетиш мүмкүн, бирок бактылуулукка жетиш кыйын. Баардыгыбызды Кудай үй бүлөлүү болушка, үй бүлөлүүбүздүн эсен болушуга жеткирсин балдар. Кудайдан тилегиле ошону. Менин акыл эсим, баам парасатым, жөндөмүм, иманым, инсабым, адамгерчилигим, чынчылдыгым, өнөрүм, табармандыгым, жароокердей, камкорлугум 10 параметрди айттым. Тандашка жетти өзү. Маалыматы боюнча Кыргызстанда бир жылда 44 000 үй бүлө түзүлөт экен. Тандап. 12 000 ажырашып кетет экен. Мына сөз айкашын жазып койгула. Жан дүйнөнүн сулуулук салону керек. Бул терең философия. Айнек терезелерди, эмерек жана килемдерди тазалоочу аппаратты ыңгайлуу баада алганга жетишиңиз. Бул бир эле учурда суу менен да, буу менен да тазалайт. Килемдеги жана эмеректеги тактарды ысык суу менен жуйсуз. Ошондой эле айнек терезедеги, кафелдеги кир тактарды, майларды буу менен тазаласаңыз болот. Аппаратта чоң жана кичине насаткалар бар. Үнү анча катуу чыкпайт. Ыңгайлуулук үчүн иштөөнүн күчтүү жана акырын режимдери бар. Кыргызстандын бардык аймактарына жеткирүү каралган. Толук маалымат алуу үчүн жогорудагы телефон номерге кайрылыңыз. Лейлек деген мындан 1,5 километрда, өтө алыс. Ошол жакка шу Алишерди азыр бул жерге келип колдогондон дагы артыгы Лейлекке барып, анан адашып, анан Исфанада түнөп, анан кийин ошентип Маргүн деген жерлерди табып барып, ушу досунун Алишердин көңүлүнө алып келгени дагы бир адамдык бийиктиги болот. Бул бир деп тургула. Экинчисин айтам, анан кол чабасыңар. Экинчиси, урматтуу жаштар. Азыр мындай деген сөз кетип атат да, искусственный интеллект деген сөз өтө көп кетип атат. Анан искусственные отношения, искусственный сүйлөө өтө көп болуп атат. Ошого мен бир акылмандын айткан сөзүнү мен сиздерге эсиңерге салам. Искусственный интеллект деп жүрүп, естественный интеллектти жоготуп койбойлу. Искусственный сүйлөө, жашоо, манера, иш деп жүрүп, табигыйлыкты жоготуп койбойлу. Ошого мен муну эмне үчүн айтып атам? Азыр мына Димитрийден биз ошо жөнөкөй табигыйлыкты көрдүк, урматтуулар. Эч качан бирөө менен мамиле кылсаңар, сүйлөсөңөр, иш алып барсаңар, кулпунуп эле, жылтырап эле жасалма болбогула. Жалалиддин Руминин болгонуңдай көрүн, көрүнгөндөй бол. Эң улуусу ошол. Мына ошонун үлгүсүнү биз Димитрийден көрдүк, дагы бир жолу кол чабып рахмат айтып коелу. Рахмат. Рахмат Димитрий, бар болуңуз. Мен биринчи жолу эле көрбөдүм, 2-3 жолу көрдүм. Кайсы шарайтта көрбөсөм, дайым бир калыпта ушундай жүргөндүгүнү мен ошого азыр суктанып белгиледим. Эме келеби кына эме кылабыз? Баштай берейин. Анда урматтуулар, мына бүгүнкү негизги тема, чоң тема эмнеде Алишер? Жар тандоо, жар тандоо. Анан мына азыр Гүлнурду жакшы уктуңар. Андан илгери ким сүйлөдү эле? Психолог сүйлөйт деп, мына кызыбыз Кубанычбек кызы, мына бүгүн ушундай жигиттер, кыздар келипсиздер. Бул мындай жаңы жөрөлгөнүн багыт уланышы болуп атат да балдар. Бул келечекти ойлогон адамдар мындай ушундай нерсеге маани бериш керек. Анткени бизнес кылыш мүмкүн, карьера кылыш мүмкүн, байлыкка жетиш мүмкүн, бирок бактылуулукка жетиш кыйын экен да. Ошол үчүн мынау теманы маңа даяр болбосоң деген китепти алып кел, калганын айтпайм мен. Гүлнурдун китебин алып кел. Маңа бирди бергиле, даяр болбосоң деген жерден. Ошону алып келгиле. Ушул иш-чараларды мындай баштап, ошондой кылсаң жакшы болот эле. Шуну Алишер айтты. Отурасың? Жок.
мына ушундай себеби урматтуулар, ар бир иштин башкы темасы болот, башка адам болот. Биз марттык кылып ошону эске алышыбыз керек да. Мына бүгүн даяр болбосоң төрөбө деген китепти мен 3-4 жолу чоң залда үчөөдө тең Гүлнур өзү жок эле колума алып туруп айтып сүйлөдүм. Биз бири-бирибиздин эмгегибизди алып чыгышка үйрөнөлү. Мынау китепти урматтуулар, үйлөнгөндөн кийин анан даярданып анан төрөш керек экен эмес. До того, ага чейин 5 жыл, 10 жыл илгери уже окушуңар керек. Гүлнур мынауну өтө бир келечекти ойлоп, чоң тажрыйба менен, чоң изденүү менен жазып чыкканга мен көз жүгүртүп чыктым. Анткени мынау жерде агай деп эме менен чыгып атат. Анткени дагы бир мен сүйүнгөнүм, бул мен 30 жыл илгери баштаган энелер мектеби, болочок ата энелер мектебинин мөмөлөрү, ошонун уландасы, ошонун жаралган ой, туйгу, сезим, идеялар. Ошолорду ушундай жакшына кылып көркүнө алып чыккан Гүлнурга жана анын китебини басмадан чыгарган Алишер экөөгө бир кол чагып рахмат айтабыз. Гүлнур, бул китебиңиз сиздин менимче өтө көп жаштарыбызга жакшы бир колдонмо китеп болот. Орус тилде бир сөз бар, настольная книга дейт. Настольная книга дейт. Ушу күндөлүк керек болуп турган китепти ошондой дейт да. Ошол үчүн сиздин бул китебиңиз ошондой бир менимче жаштар элибизге, үй бүлөгө кызмат кылат деп ойлоймун. Анан только мындай атыны бир аз ойлоп коюшубуз керек. Ошол жагага эме кылалы. Мындай даяр болбосоң төрөбөй эмес, даяр болуп анан төрөбө десе, кол чабып атат. Уже жол ачылат дейм да, кечирип коесуңар. Анан кээде мындай болуп калат экен да, бир кылдар мен али даяр эмесмин, Гүлнур эжем шундай деген деп дагы 20 жыл жүрө бербейби, өмүр өткөн. Даяр бол дегендей. Эми бул тамаша. Албетте автор өзү чечет, бирок мен мындай көп жылдар эл менен иштеген адам катары, 27 китепти чыгарган адам катары мен айтып атам, китептин аты дагы мындай сыйкырдуу болот. Төрөбө деген сөз менен бүтпөш керек да. Төрө деп бүтүрсө жакшы болот да, Кудай кааласа. Ошондой. Ой, рахмат кызым. Эми урматтуулар, бирөө от души күлүп атат, ушундай ыраазы болуп күлүп атат. Көрдүң Гүлнур канча жакшы таасир берип атат китебиңе. Эми темага өтөлү. Мен Гүлнур кызыбызды дагы бир резюмировать этчи, мага чейин сүйлөгөндөрүңөрдү деп, мен бир өзүмө эмнелер айтылды, эмне калып кетти, эмнеге мен маани берейин деген ойдо. Анан силер дагы биз өзү мына педагогикада дайым бир нерсени сабакты өтүп бүткөндөн кийин бир жалпылап коюш керек да. Жалпылап мындай кортунду чыгарыш бул өзү ошо тема өткөнүнүн өзүдөн дагы артык. Эгер да аны жасабасак, өтүлгөн тема чакчелекей болуп калып кетет да. Ошого мен ошону сурадым. Ошону дайым кимиңиздер эл алдыда айтсаңыздар, Кудай кааласа эске алып жүрөсүздөр дейм. Эми биз темабызга келсек, мына мага дагы ушул өңүттөн анча оюңузду айтып бериңиз деп сиздердин алдыңарга чакырды. Көпчүлүгүңөр жаштар экенсиңер. Мен жалпы 49 жыл силердей жаштар менен иштеп атам. Анын ичинде акыркы 15-10 жылдын ичинде студенттер менен мына азыр БГУ, Арабаева, физкультурный, Манас, медакадемияда чакырылып, 2-3 жолудан мына сабак лекция өтүп, силердей студенттер менен жолугуп. Бирок көбүрөөк темам билим алуу жөнүндө. Билим алуу, билимдин сапатыга жетүү жөнүндө. Ошону менен эле биргеликте анан үй бүлө темасы жөнүндө дагы ушу өтүп жүрөмүн. Мынау эме тандоо
болочок жар тандоо жар тандоо деген бул ошо биздин мынабу өзүн өзү тарбиялоо жана ата энелер сиздер үчүн китебинин ичинде бул идеялар берилип кеткен. Андан тышкары мындан 7 жыл илгери биз өзүбүздүн мектеп гимназияда мына Алишер шол жерде бүткөн окуган дагы гимназия бетте жокпу болочок ата энелердин мектебин ачканбыз. Ошо болочок ата энелер мектеби 30 темадан турат. Кече жакында достук мейманканасында империалда дагы өттүк. 4 спикерди чакырып ошол жерде Жакшылык Бекназаров дегенге ошол программадагы 2-3 теманы бердик. Туура жар тандоо деген тема. Бул ошол 7-8 жыл илгерки биздеги болочок ата энелер мектебинин 30 темасынын бирөөсү. Ошонун бирөөсү бул. Урматтуулар. Мына ошону мынамытып улап толуктап алып кетип жатканы өтө жакшы. Анан эми мен ошол үчүн дагы өткөндө империалда өткөзгөндө мындай кылдым эде. Мындан кийин Алишер Гүлнуршону эске алгыла, спикерлерди тегиз чакыргыла дагы. Бирдей башталганда мага чейин эмне жөнүндө сөз болду, кайер калып кетти, мен сүйлөш үчүн билишим керек эле. Азыр мен скораблян абал болуп калат да. Мен качан өткөрсөм 3 спикерби 4 баарын отургузуп алып, бири-бирини уктуруп туруп, ана о психолог кол чабып атат, селе да кол чапкыла. Бири-бирини уктуруп туруп, анан сөз бергенде ол уже вообще башкача болот да, синтез болот. Азыр бул жерде кичине ошол жактарга маани беришибиз керек, урматтуулар. Эми мен аракет кылайын. Анан мен айтылгандарды кайталап койбойын деп чочуп атам. Вот в чем дело. Кайталап тавтология деген сөз бар. Силер тажатып койбойын деп атам. Мен аракет кылып көрөйүн, айтып, анан ашык кеми болсо өзүңөр дагы анан түзөтүп мага жардам бересиңер. Сүйлөштүкпү? Чарчай элексиңерби? Азаматсыңар. Жакшы. Урматтуулар, мына үй бүлө куруу деген сөздө өзү ошо Кудай бардыгыбызды Кудай азыр Димитрий өтө жакшы апам жапкан нанды сагынам, айылды ушу жакшы ырларды айтып, бардыгыбызды Кудай үй бүлөлүү болушка, үй бүлөлүүбүздүн эсен болушуга жеткирсин балдар. Кудайдан тилегиле ошону. Азыр көбүнчө акыркы убактарда бата кылганда, тост айтканда мумин бар бололу, бай бололу деп эле калган эдик. О көрсө байлык эчтекеге жарабайт экен. Эчтекеге жарабайт экен. Мүмкүн башкача тилек кыларбыз. Тынчтык тилейик, ден соолук тилейли, иман, инсап тилейли, жакшылыкты тилейли, өмүр тилейли. Кудай, өмүр бер, үй бүлөлүү болуп элге, бала чакама кызмат кылайын деп тилейли, да? Ошого маани берели. Бүгүнкү жыйындагы мына ошого багытта кетип атат. Эми тандоо деген кызык парадокс айтам да. Мына азыр Сингапур методу деп атат. Анан ол эгер ким байланышыңар болсо билесиңер, Сингапур методуда парадокстар аркылуу окутуу дейт экен. Анан баары жаңылык деп окуп атса, биздикилер айтып атат, Чынара, Нарбү, олар айтып атат. Гапыргай, бул азыр жаңы келген Сингапурда парадокстар аркылуу окутуу дегенди сиз 99-жылы Лейлекте баштаган экенсиз деп. Алишерлер парадокстар аркылуу окуп келген балдар. Парадокс таң калыштуу, карама каршылыктуудай болгон жерден бир кортунду чыгарыш. Мына ошо эми мен азыр бир парадокс менен айтайын. Урматтуулар, жакшы, мына эки жакшы лекторубуз жакшы сүйлөп айттыр, тандоо жөнүндө болочок жартан. Внимание. Парадокс. Тандоо үчүн өзүң тандалышың керек да ал. Тандоо лайк болуш керек да. Деген суроода бул парадокс. Сен тандаш үчүн өзүң канча грамм, килограмм турасың сен бирөөдү тандашка? Деген сурооду өзүбүзгө беришибиз керек. Менин акыл эсим колдолабыз барыбыз. Бийикке турабыз.
Менин акыл эсим, баам парасатым, жөндөмүм, иманым, инсабым, адамгерчилигим, чынчылдыгым, өнөрүм, табармандыгым, жароокердей, камкорлугум 10 параметрди айттым. Тандашка жетти өзү. Бирөөдү тандаш үчүн тандала турган болуп туруп анан тандалсак жакшы эмеспи? Шул парадокс мен психолог. Туура эле айттымбы жокпу? Ошого мен азыр сиздерге айтып жатканым, баятан бери кыздарыбыз айткан эң сонун, буларга рахмат айттым, кол чаптым, китебини колума алып туруп айттым. Мен ошону парадокс, башка өңүттөн алып силерге карап атам. Туура тандашка маани бериңиздер, бирок абал өзүбүз даяр бололучу. Өзүбүздүн алиги сынчынын сынар аягы майрык дегендей өзүбүз али тандалабызбы жокпу, биз тандашка даярдана берсек бизди ким тандайт дегендей маселе калып кетет да буякта, туурабы? Бир кол чаап коебуз. Илайым, тандаш үчүн тандоого ылайык бололу өзүбүз. Анан экинчи бир нерсе, мен туура эле кетип атамбы, кыздар? Адашсам мынтип койгула, мындай кылгыла, Алишер келип шуурап кет. Экинчи бир нерсе, урматтуулар, дагы бир нерсеге маани бергиле. Дүйнөлүк 10 таң калыштуу мизан бар. Всемирная закономерность деген бар. Ошол 10 мизан ченемдүүлүктүн бирөөсү подобное притягивает подобный дейт. Дагы күлдү. О, кыз эстүү кыз экен. Айтканыңды уже тамырын түшүнүп турат да. Сен тандаш үчүн өзүң ошо бир мындай өзүңө окшош боло турган адамга ылайык бол дегендей да. Анан биз канчалык тандабайлы, табигаттын өзүнүн мыйзамы бар, бизге окшошту туш кылып коюшу мүмкүн. Окшошту туш кылып коюшу мүмкүн. Анан бая өзүдөн күзгүнү көрбөгөн адам билбегендей эле бул мындай экен, бул мындай экен, мындай экен деп эртеге капа болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби, внимание. Биздин бая мен кол көтөрткөн 10 параметрибиз ошо биз тандаган адамды биз билип билбестен магниттей тартып алган. Тандоо бул айсбергдин учу гана. Чындыгында тандоо болуш үчүн биздин бой, акыл, эс, турган турпатыбыздын бардыгы магнит боло алдыбы? Тандоого бизге выбор, тандоого бизге мүмкүнчүлүк бердиби? Альтернатива барбы деген сөз чоң маселе. Тандай турган адам болсо тапканыңа тийип аласың да. Шүгүр деп. Үйлөнүп аласың да. А когда көп болсо, альтернатива деген 5-6-7 претендент болсо, кавалер, анан секен отуруп тандайсың. А 5-6-7 претендент болуш үчүн сен олорго мындай магниттей өзүңө тартышың керек да. Эмне менен тартышыбыз керек экен? Эми мен айтпайм, силер айтасыңар. Бая Гүлнур эме кана биринчиси 10 таны айттым эле. Неме эле? Зал менен. Акыл эсибиз менен тартышыбыз керек. Паам барасат менен тартыш керек. Анан чынчылдык, адамгерчилик, камкордук, иман, инсап, жароокерлик, тапкычтык, табармандык, макул, жакында. Абдулазиз. Айтыңыз. Абдулазизге кол чапкыла. Жакшы катышкыла, мен Кудай кааласа эң жакшы мына шу китебимден белек кылып берем. Приз эң жакшы катышканга. Кызым, айтчы. Энергичность, ой азамат. Мына эне туура айтасың. Шөмтүрөп отурсаң алдыңдагы адам качып кетет да. Скучно мнесине жит деп. Эми караңыздар, өткөндөгү болочок ата-энелер мектебиде мен дайым сүйлөсөм, бирөөдүн сөзүгө шилтеме берем. Муну да үйрөнгүлө. Анан ар жактан жеп алып өзүмдүкү деп эле аралаштырып ура бербегиле. Бул бирөөдүн хаккыга кирбе дейт го.
бирөөдүн идеясы, ою, китеби, башталган ишиге эгер шилтеме бербесек эгер, айткан сөзүгө, бул дагы бирөөдүн акысына кирген болот. Мына мен Тынчтык мырзаны бая жакшылыкты айттым, эми тынчтыкты айтайын. Тынчтыктын маалыматы боюнча Кыргызстанда bir жылда 44 000 үй бүлө түзүлөт экен. Тандап. 12 000 ажырашып кетет экен. Кудай. Ойлонуп атасыңарбы? Кудай эч кимдин чымчыктын да үйү бузулбасын балдар. Бузулбасын, Кудай сактасын. Ол канча 12 000 үй бүлө, балдар эмне болду? Олордун тагдыры эмне болду? Өмүр бою өксүк, өмүр бою кыйынчылык. Ошо бул эменин Тынчтык мырзанын цифрасы тапканы, мен шилтеме бердим. Эми урматтуулар, карайык. Албетте турмушта ар кыл жагдай болот. Кээде мындай ажырашкан адамдар эле жаман адамдар эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Мындай ажырашып кеткен эле бул өтө чоң, Кудай сактасын, трагедия эмес. Бирок мүмкүн болушунча аны болтурбаш керек, урматтуулар. Болтурбаш керек. Ошого аны болтурбаш үчүн баягы 10 параметрге бака бар болуш керек. Ошонун ичинде адамгерчилик дедик. Бирөөсү. Эми диверсификация дейт. Мен бир терминдерди айтып кетип атам силерге. Эми диверсификация дейт. Диверсификация дегенде кандай? Ичиге терең киребиз. Адамгерчиликтин эң чоң бир көрсөткүчү кечиримдүүлүк. Үй бүлө ажырашып кетпесин үчүн кечиримдүүлүк болуш керек. Түшүнө билүү болуш керек. Түшүнө билүү өтө чоң бир өнөр, искусство, сабырдуулук. Оор ташты сел албайт. Мына ушул жерде эми өткөндө айттым эле, аудитория башка да, ошол үчүн мээримкана барсыңбы? Ошол үчүн мен силерге түшүнө билүү жөнүндө бир хикаяны айтып берейин. Албашайык эмеге? Силерге угулуп атабы? Бая Димитрий айтмакчы, өзүңө угулбайт экен дегенде, анан түшүнүү жөнүндө мына демек тандаймын десек эгер түшүнүүгө үйрөнүшүбүз керек экен. Сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө үйрөнүшүбүз керек. Эң чоң секретти айтайынбы? Эчиңе айтпайсыңарбы? Анда айтайын. Урматтуулар. Эң жакшы тандоо бактылуулукка жетишүү бул сени тандоого жетишүү. Илайым сени тандасын. Силерди тандагысы келсин адам. Жактыбы? Сөзүн маанисин түшүндүңөрбү? Силерди тандагысы келсин. Силерди сүйгүсү келсин. Бу жерде чоң маселе бар, өзү сүйгүсү келеби бирөө деген. Надо работать очень много. Косметикадан башка, селфиден башка, салон красотадан башка. Душевный салон красоты керек. Мына сөз айкашын жазып койгула. Жан дүйнөнүн сулуулук салону керек. Бул терең философия. Ана ошондо силер, внимание, тандаймын деп кыйналбайсыңар. Силерди тандап келет бардыгы. Бая мен айткандай 5, 6, 7-нин арасынан анан тандоо жакшы болот. Көпчүлүк болсо тандаш жакшы да, туурабы? Мына ушуга бир маани берели. Эми түшүнүү жөнүндө мен айтам дедим, эми айтайын. Бул өзү кымбат. 80-100 $, мен силер студентсиңер көңөр $100 деп айын. Ол өзүңөрдүн кирген эмеңер, эсебиңер башка. Бул айтайынбы? $100 десем да айта бер дейсиңер го. Бай окшойсуңар. Макул, мен силерди аяп туруп айтайын. Канча коёйук? Ар бириңер киргендер. Өтө кымбат экен, $50 дейт. $50. Буга дагы силерди аяйм.
1000 сомдон дегенге макулбу? Макулбуз дегендер бир билдирип койгулачы, кол чаап. Мына. Кана Айбек, Алишер, ким мээрим чыгышта мына ал жерде 100 адам бар окшойт. Чыгышта 1000 сомдон берип чыгып кетесиңер. Туурабы? Ушундай балдар. Себеби эң кымбат маалымат сөйкө жүздүктөй эле жакшы акчага алыныш керек. Бесплатное, бесполезное дейт. Ошол үчүн Дмитрий таң калып атса керек. $100 көмбөдүм, $50 көмбөдүм, 1000 сомго макул дедим. Бардыңар, кол чаптыңар, азыр чыгышта эсептешебиз. Кана бир макулбуз деп жакшылап кол чабып койгулачы, эгер макул болсо. Болду. Бир добуштан экен. Мага бул 100 адам, 100 000 сом мага өттү уже, Айбек. Көрдүңбү кандай абылас, кандай иштеш керек. Эми урматтуулар, мына ушул жерин ордунан туруп айтамын. Силер марттык кылып болдагы айтыңыз, биз 100 000 сомдон 100 000ди төлөйбүз дедиңер, мен рахмат дедим дагы. Ошону Гүлнурду чакырып яка. Ыйлап калды. Гүлнур кесе жакшы болот эле. Макул, мен ага чейин сиздерге эмени икаяны айтышты баштайын, ал өтө кымбат. Билбейм, силерге деле кымбат болсо керек. Мен өзүм сону тапканымда шунчалык сүйүнгөнмүн, азыр 40 жылдан бери шон жүрөгүмдө сактап жүрөм. Түшүндүңөрбү? Өтө кымбат деп. Гүлнур келдиби? Баласы менен, макул, андай болсо. Анда урматтуулар, мен психолог барбы? Бар. Гүлнурга Алишер барбы? Алишер бияка. Бар. Мындай туруптур. 100 000 сом силер төлөй турган болдуңар, Дмитрий, мана ушул жерге маани бериңиз. Ошо силер бардыңар, бир добуштан макул дедиңер, мен эми мынтип айтамын. Ушул иш-чараны демилгелеп, ошо жакшылык ишти улап өткөрүп жаткан Гүлнурдун жана Алишердин урматы да ошо 100 000 сом мага бере турганыңар мага өттү эле, мен кайтып силерге подарка кылдым. Гүлнурдун урматы да. Ол психолог кыздын урматы да. Дагы бир каттык кол чаап койгула. Урматтуулар, менин жанагы 100 000 сомдук белегимди Гүлнур кесе айтып койгула, Апрагай, сенин урматыңда 100 000 сомдук белек кылды деп айтып койгула. Эми урматтуулар, мен сиздерге ошол жакшы жар тандоо, жакшы үй бүлө куруу үчүн эң зарыл дагы бир 4-5 нерсеге көңүл бурдурмакчымын сиздердин көңүлүңүздөрдү. Ал биринчиден өзүңөрдү тандагыла, аны даярдагыла. Экинчиден тандай турган адамыңарда ушул маселелерге көңүл буруңуздар. Биринчиси кайсы? Ал адамдын адамгерчилигине. Адамгерчилигини аныкташ үчүн сизге кылган мамилесиге маани бербең. Сиз красавица болсоңуз, албетте сизге жакшылык кыла берет. Сиз анын көчөдөгү бомжго, жакырга, муктажга, зарыккан адамга, иши түшкөн адамга кылган мамилесини байкап көрүңчү. Түшүндүңөр, Адамгерчилигине маани бергиле. Экинчиси, анын инсандык сапаттарыга маани бериңиз. Инсандык сапаттарыга. Үчүнчүсү, анын эмгекчилдигине маани бериңиз. Төртүнчүсү, анын максат ниетиге маани бериңиз. Бешинчиси, анын моралдык, психологиялык жагына, мына психолог отурат, маани бериңиз. Эми муну дагы баягы улансак 10 болот, бирок баягы 8 минут деген үчүн мен керек жерлерине гана токтолуп кетейин. Эң биринчи эмнеге маани бериш керек экен? Адамгерчилигиге. Экинчиси, эч качан сизге кылган, жалдыраган, берген гүлү, букетиге, подаркасыга маани бербең. Нечи жолу көчөдө майып суранып отурган адамга хайыр берди.
Канча адамга жакшылык кылды, бирок сизге көрсөтпөй кылды. Ошого маани бериңиз. Ошол адамдар Кудай кааласа ар дайым жакшы болот. Анан жанагы моралдык, психологиялык дегендин ичинде ыйманы бар, инсабы бар. Ошол жактарга маани берип, сөздү тургандыгына маани берсеңиздер, Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Мен азыр маани берсеңиздер, жар тандаганда ден соолугуна маани бер, өңү түсүгө маани бер, кесибине, билимине, байлыгына маани бер дегеним жокмун. Бирок не үчүн буларды айтпадым? Буларды мен айтпасам деле маани бересиңер. Это человеческая природа такова. Мен азыр анча-мынча биз маани бербей калган жактарды айтып атамын. Жарды жакырга, бева, бечарага маани жардам кылганыга маани берчи. Аяк астыдагы кумурсканы депсе өтпөгөнүгө маани берчи. Сени алып кетип бараткан Lexus машинесиде бир байкуш арып кирип калган болсо, шону бир уруп эзип таштабастан секин айнегин ачып туруп чыгарып жүгөргөнүгө маани берчи деп атам, урматтуу. Мына ушуну мен сөзүмдү жыйынтыктайм, урматтуулар. Анан сиздер ошо жакшы жар тандап бактылуу болушуңуздар үчүн өзүңүздөрдү өзүнө өзү тарбиялоо деген мына китеп турат. Өзүңүздөр ар тараптан тарбиялаңыздар. Билим жагынан эле эмес, баягы 10 параметр боюнча даярдоонун бардык багыттарыны ушул жерде биз бердик. Кудай кааласа, азыр мен андан деңизден бир тамчы гана айттым, калганыны мунун ичинен аласыздар. Андан кийинкиси сиздер үйлөнүп алсам, ата-эне болсом анан дебестен азыртан өзүңүздөрдү ата-энеликке даярдаңыздар. Мына бул ата-энелер китеби. Мына ошол Кудай кааласа ошондо Кыргызстандын генофонду жакшы болот. Кыргызстандын сиздер жакшы эне, жакшы ата болсоңуздар, Кудай кааласа келечекте төрөлгөн балдар, жакшы кыздар болуп, андан кийин Кыргызстаныбыз жакшы болот, дүйнө жакшы болот. Кудай тынч аманчылык берсин. Баарыңар өмүрлүү бактылуу болгула, тандоодон илгери тандалгыла. Шу сөздү жазып алгыла. Тандоодон илгери тандалгыла. Эсен болгула балдар. Мен убадага бек туруп, ушу мен айттым, эң жакшы катышкан адамга ушу белегимди берем деп. Ушу менин да бардык жерде адатым. Кана кимди сунуштайсыздар? Психолог Дмитрий Айбек. Алишер. Бирөөдү берем да. Бирөөдү. Өгөнү алып кетесиз. Калганы. Жарайт. Калганыга, Айбек, сиз мындай калыстык менен карасам, мен 100 000 сомду белек кылып уже бердим мен. Туурабы? Алдыңарбы? Болсун берсеңби? Кайсы кыз? Ким? Кана? Же бая бир Абдуши күлдү го бирөө мына жерде. Ким күлдү? Кайсы кыз? Да кел берке. Келе. Макул мындай эле туруңуз. Атың Айжирек. Айжирек, Күлгөндө эле ушунча китеп берип. Ооба, мындай экен да, адам бир ачуу келгенде бир күлгөндө билинет экен. Жасалма күлгөн, жасалма сүйлөгөн, анан өзүнү башкара албай ачууланган адамдарды тандабагыла. Бүгүнкү тема тандоо экен го. Ким дедиң? Айжирек. Айжирек, Кудай сизге өмүр берсин. Мурады максатыңызга жетип, бактылуу болуп, өнү өсүп жүрүң илайым Кудайым деп коюм. Баягы мен сиздерге 100 000 сомдук белекти берген кимдин урматы да эди? Гүлнурга бир кол чаап койгула. Эсен болуңуздар, рахмат.